чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата, Кудай сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчиден куткарып алып, бул дүйнөдөн бизди айырмалап, ыйыктап, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашай тургандай кылып, дайым менен биз менен чогуу болуп, өз сөзүңүз менен жардам берген ырайыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта ыйык кан аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайыңызды даңкташ үчүн, сиздин сөзүңүздү үйрөнүш үчүн, ошондой эле кымбат баарлашууда чогуу болушубуз үчүн чогулдук. Бул саатта биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн кереметтүү колдоруңуз менен чогуу болуп, сиздин ырайымыңызды, сөзүңүздү, сүйүүңүздү ыйык руктун жетеги менен баардыгыбызды бекемдеп, сиздин алдыңызда сиздин балдарыңыз катары ашкерелөөгө калбай тургандай кылып, тескерисинче сизге окшош жашоо менен жашай тургандай кылып жашап, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биз уят карууга калбай тургандай кылып жеткилең болушубузга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан, кыйынчылыктарга карабастан өз ишеним жолунда келе жаткан баардык биздин бир туугандарга өз күчүңүз менен, өз сөзүңүз менен, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткире тургандай кылып, көптөгөн адамдар биз аркылуу сизге кайрылып келе тургандай кылып жардам бериңиз. Бул сөздү жеткирип жаткан баардык насаатчыларга, пасторлорго Кудай өзүңүз жеткилең түрдө сөз берип, акылмандык берип, ооруп жаткан баардык бир туугандарга Кудай өзүңүздүн кереметтүү күчүңүз менен, колуңуз менен бекемдеп, чың ден соолугунда, мындан аркы жашоосунда сиздин эркиңизди аткаруу менен денеде өзүнүн мүчө катары жакшы иштерди аткарып жашашына жардам бериңиз. Ар бир убакта керектелүүчү бизге өз сөзүңүздү уруксаат берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңизге биз дайыма ишенип, бул саатта дагы ошол эле сөздөрдү бизге уга тургандай кылып мүмкүнчүлүк түзүп беришиңизди суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Sen
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. 44-аяттан баштап. Матай 13-бөлүм 44-аяттан баштап 50-аятка чейин окуйбуз, чогуу окуйбуз. Матай 13-бөлүм 44-аяттан баштап окуйбуз. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып кубанганынан колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да, ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып жакшы балыктарды идиштерге салып алышат, ал эми жамандарды ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алат. Жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кыжыратуу болот. Ушуга чейин окуйбуз. Азыркы убакка чейин маскаларды, бет каптарды дагы да кийиш керекпиз. Бир аз кыйналсак дагы, бир аз чыдап коелу. Анткени такыр эле үйдө отуруп калганга караганда эркин түрдө бул жерге келип баарлашууда болгонубуз өтө жакшы. 2 жыл бою коронавирус пандемиясына байланыштуу руханий жашоодо көптөгөн биз тоскоолдуктарга кабылып жашап келдик. Ошолорду ойлоп көрө турган болсок, бул дүйнө жүзүнө таркаган кыйынчылык өзгөчө. Алардын ичинен биз куткарылган адамдарга кандайча Кудай сабак берди, ошол жөнүндө ойлоно турганга мүмкүнчүлүк берилди деп ойлоймун. Бул дүйнөнүн адамдары цивилизациянын, илим билимдин, искусствонун өнүгүшү менен шаан шөкөткө берилген жашоону өркүндөтөбүз деп ойлоп жатышат. Ошо менен кандайдыр бир ырахат алуу үчүн же болбосо жакшы жашоого умтулабыз деп. Бирок ага салыштырмалуу Кудайдын планы, Кудайдын эрки дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркап, бул дүйнөдөгү болуп аткан баардык белгилердин аткарылып атканын көрүп туруп, баардык нерсенин аягы келип калгандыгын биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Насаатчы 3-бөлүм 1-аятта баардык нерсенин өз убагы бар. Асман астындагы ар бир нерсенин өз убактысы дагы болот. Адам баласынын тарыхы адамдар өздөрү ойлогондой түбөлүккө улантылбайт. Кудай белгилеп койгон убакыт келгенде адам баласынын тарыхынын аягы дагы келет, баардыгы бүтөт. Еврейлерге жазылган 1-катта дагы 1-бөлүмдү да карай турган болсок, жер дагы түбөлүк жашабайт, алар дагы ал чапандай эскирет, кийимдей өзгөрүлөт. Бул дүйнөдө жаратылган биринчи жараткан жер менен асман кийим эскиргенде кайрадан аны өзгөртүп алмаштырып кийген сыяктуудай эле бул дүйнөнүн акыры келгенде дагы баардыгы чапандай эскирет, жок болунат. Азыркы учурда биздин жашоодо бул жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркатып келе жатат. Белгилердин баардыгы аткарып келе жатат. Анын баардыгы Ыйса Машаяктын кайрадан экинчи жолу бул дүйнөгө келе турган убактысы өтө аз экендигинен шек саноонун дагы кереги жок. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта баардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула жана сергек болгула.
биздин жашоодогу аткарылып аткан эң маанилүү сөздөрдүн бири ошол бардык нерсенин аягы жакын болду. Бирок адамдар 1000 жыл бою түбөлүк жашай тургандай кылып пландарды түзүп жатышат, жашоону өзгөртүп, өркүндөтүп жатышат. Бирок ага салыштырмалуу биз куткарылган адамдар бул дүйнө биз түбөлүк жашай турган жер эмес. Еврейлерге 13-бөлүмдөн карай турган болсок, бул жерде биз жашай турган туруктуу шаарыбыз жок. Ошондуктан биз үчүн Кудай бир шаарды убадалап койгон. Бул дүйнөдө түбөлүк жашай турган жер эмес. Анткени бул дүйнөдө биз келгинбиз жана жолоочубуз. Келгиндин жолоочунун жашоосу бул дүйнө эмес. Ал чыныгы мекенин эңсеп жүргөндүктөн бул дүйнөдө убактылуу гана жашайт. Келгиндин жашоосу болсо убактылуу гана өз жатаканада жашайбы же болбосо бирөөнүн үйүндө жашайбы, эртеси күнү сөзсүз түрдө өз мекенине кайтып кете турган болот. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөдө болуп аткан нерселердин баардыгы убактылуу гана. Бул дүйнөгө биз берилип жашабайбыз, анткени биз өз мекенибизди эңсеп жашаган адамдарбыз. Анткени жаңы жер, жаңы асманды жаратып бере турган биздин жаратуучу бизди күтүп турат. Андан сырткары биз жашап жаткан бул дүйнө Кудай белгилеп койгон, Кудай бүтүрө турган бул тарыхтын аягы деп айта турган болсок, коронавирус пандемиясы дагы Лука жазган жакшы кабар 21-бөлүмдө айтылгандай, жугуштуу оорулар, же болбосо жер титирөөлөр, акыркы согушка болуп аткан бардык даярдыктар, ошолордун бардыгы биздин көз алдыбызда болуп жаткан нерселер экендигин көрүшүбүз керекпиз. Бул нерселердин бардыгы азыркы биздин жашоодо аткарылып атканынын себеби ошол акыркы жашоого өз даярдыктарыңды көр, сергек болгула деген сөз айтылат. Анткени куткарылган адамдардын ичинен дагы балким кантип эле ушундай болсун деп шек саноо менен жашап келишет. Бирок ошол балким деген сөз адамды жок кылат деген дагы макал бар. Балким деп отуруп, Лука 21-бөлүмдө жазылгандай, ошол күн силерге күтүлбөгөн убакытта келет деп айтылат. Мисалы үчүн чычканды кармап алыш үчүн ошол бир этти майлап, андан кийин капкандын оозуна таштап коесуң дагы, чычкан ошону бара жатат дагы, андан кийин этти жейин деп атып капканга түшүп өлөт. Мурун дагы мен ошол капканга чычканды кармап көргөнмүн. Анан кийин ошол чычкандардын апасы балдарын чогултуп алып айтат: "Балдарым, мына мени жакшылап уккула. Көрдүңөрбү тиги капканды? Ошол капкандын оозунда жакшы жыттанган эт бар. Бирок ошол капканды адамдар коюп койгон. Эч качан ага жакындабагыла. Аны жесеңер, так эле ошол жерден өлөсүңөр" деп эскертүүнү берет. Андан кийин апасы жок учурда чычкандын балдары жакыныраак келет дагы, анан кийин жытын жыттап көрүшөт. "О, жакшы жыттанат экен" деп. Бир аз мындай тилибиз менен көрсөк кандай болот деп жалап көрсөк. Тиштеп көрсөк кандай болот экен деп жакындашат. Тиштеп туруп анан бат эле качып кетебиз дейт дагы, анан кийин тиштеген учурда так капкандын оозуна түшөт. Дүйнөнүн адамдары жакшы билишпейт, бирок бул дүйнөдөгү болуп аткан нерселердин бардыгы шайтан бизге ошол капканга түшүрүп алганга барабар. Кудайдын сөзү боюнча айтылгандай, бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Анткени ал Кудайдан келген эмес, ада атанын сүйүүсү жок нерселер. Куткарылбаган адамдарды өлүмгө дуушар алып келиш үчүн коюп койгон, даярдап койгон капкан деп айтсак болот. Ал эми куткарылган адамдар руханий жашоодо
туура эмес жашоо менен жашай тургандагы бизге сыноолорду же болбосо азгыруулар катары колдонгон капкан деп айтылат. Кудайдын сөзүндө ар кандай сөздөр жазылат, бирок денедеги биздин жашообуз билинбегени менен бул дүйнөгө берилип, бул дүйнөгө азгырылып жашашы мүмкүн. Өзүңөргө сак болгула. Анткени силер ошол күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ошол күн Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келген күнү ууру кандай айтпастан келген сыяктуудай эле бизге да ошол убакытта келиши мүмкүн. Ошондуктан ошол күн өтө аз калгандыгын, өтө жакын экендигин бизге уламдан улам эскертүү катары берилет. Бирок машаякчылар кандайча ошол нерселерди угуп туруп, анан сак болбой кое алабыз. Куткарылган адамдар дүйнөнүн акырында тил алчаак болуп жашай тургандагы бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Андан сырткары жакшы кабар көптөгөн адамдарга жетиши үчүн убакытты жөн эле курулай кетире бербегиле деген эскертүү катары дагы берилет. Ошондуктан силер кандайча адамдардан болушуңар керек. 2-Петир 3-бөлүмдө жазылгандай, Кудайдын күнүн келишин каалап күтүп жаткан жашооңор канчалык ыйык, такыба болушу керек экендигин ойлонуп көргүлө. Анын алдында таза жана кемчиликсиз болуп тынчтык менен келүүгө аракеттенгиле. Бул сөздөрдүн бардыгы кайсыл адамдарга айтылган сөздөр? Куткарылган машаякчыларга айтылган сөздөр. Биз кандайча таза, кемчиликсиз болуп жашай алабыз? Ошол жашоо мүмкүн болгондуктан Кудай бизге ошол сөздөрдү айтат. Эгерде ошого аракеттене турган болсок, Кудай сөзсүз түрдө бизге өз жардамын дагы көрсөтөт. Куткарылган адам Кудайдын сөзү боюнча жашайм деп ошол нерсени каалаганда, ошого аракеттенгенде гана Кудай күч кубатты берет, акылмандыкты берет. Кудай бизди зордоп, кыйнап ошол жашоо менен жаша деген жок. Анткени бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берет, күчтү берет, өз акылмандыгын берет дагы, андан кийин ошол жашоого умтулгула. Туура эмес жашоо менен жашай турган болсо, Кудай өз сөзү менен, акырындык менен бизди оңдойт, түзөйт. Анткени Кудай биз таза жана кемчиликсиз болуп Кудайдын алдына келишибизди каалагандыктан. Ошондуктан Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт деп 1-Жахан 3-бөлүмдө айтылат. Кудай канчалык жеткилең болсо, биз дагы ошол жашообузда жеткилең болуубузду каалайт. Биз ошол жашоодо кандай нерселерди аткарышыбыз керекпиз? Биздин өз убактыбызды, байлыгыбызды, болгон нерсебиздин бардыгын Машаяк үчүн арнап жашай тургандай кылып аракеттерди жасап аткарышыбыз керекпиз. Анын бардыгы биздин колубуздан келе турган болгондуктан бизди ошол нерсеге чакырат. Жакында баштала турган жайкы конференция үчүн биз дагы сергек болуп, бүт колдон келишинче аракетибизди жумшап жашашыбыз керекпиз. Жакшы кабарды таркатуу дагы бул оңой нерсе эмес. Бир нече адамды куткарып алыш үчүн биз алдын ала план дагы ойлоп табышыбыз керекпиз, аракеттерди жумшашыбыз керекпиз. Ошолордун ичинен жок дегенде бир адам сөзсүз түрдө куткарылууга ээ боло алат дагы, Кудайга дагы чоң кубаныч жарала турган иш болот. Биз сиздер менен башында окуп кеткен бул аяттар аркылуу улуу чындыкты айтардын ордунда Ыйса Машаяк дайыма кандайдыр бир насаат сөздөр менен айтып келген. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүмдү карай турган болсок, асман падышачылыгы эмнеге окшош деген нерсени түшүндүрүш үчүн оңой жол менен бир нече насаат сөздөр менен айтылган. Асман падышачылыгы жөнүндө биз туура түшүнүшүбүз үчүн кандайча сөздөрдүн негизинде түшүнө алабыз?
13-бөлүм 44-аятта асман падышачылыгы эмнеге окшош деп түшүндүрмө берилет. 44-аятта Ыйса Машаяк асмандагы тактысын таштап, даңкын таштап, өлүп бара жаткан күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн бул дүйнөгө келген. Күнөөкөрдү куткарып алып, асман падышачылыгына бара турган жолду бериш үчүн, тозокко бара жаткан күнөөкөр асман падышачылыгына барыш үчүн Кудайдын аткарган иши бар. Ошол эле учурда адам өзүнүн атынан эмне кыла алат? Анын жыйынтыгы кандайча бүтөт? Ошол жөнүндө айтылат. Биз сиздер менен окуп кеткен кыска бул мазмундагы сөздөр асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Асман падышачылыгы эмнеге окшош? Талаада жашырылган казынага окшош. 38-аятты карай турган болсок, талаа болсо бул дүйнө. Күнөөгө баткан бул дүйнө. Бирок ошол талаада эмне жашырылган? Казына жашырылган. Бул эмнени билдирет? Адам баласы күнөө кетирип, бул дүйнөдө шайтан башкарган, шайтан жетектеген дүйнөдө жашап калды. Ошол дүйнөдө казына жашырылган. Казына деген эмнени билдирет деп ойлойсуздар? Биринчиден, бул дүйнөнү Кудай карады. Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйдү. Кудай бул дүйнөнү карады дагы, анан кийин изилдеди. Абдан сүйдү бул дүйнөнү. Бул дүйнөдөгү бар жаныбарларды, же болбосо өсүмдүктөрдү сүйдү? Жок. Өз бейнеси боюнча жаратылган адамды сүйдү. Ышая 38-бөлүм 17-аятта Кудай мени ушунчалык сүйгөндүктөн ал өлүм ордунан мени куткарып алды. Өз бейнеси боюнча жаратылган Кудайдын жараткан адамы ал казына болуп саналат. Казына деген өтө баалуу нерсени айтат. Ошол казына мына талаада жашырылган. Илгерки убакыттагы адамдар бир казына болгон учурда азыркыдай акча жок болгондуктан, алтын же болбосо күмүш ал адамдын байлык мүлкү болгон. Ошол учурда сактап кое турган банктар жок болгондуктан бир талаага жашырып көмүп коюшкан. Кээ бир адамдар болсо тег бир аралдарга барып, ошол жерге казынасын жашырып коет дагы, анан кийин белгилеп койгон. Анан ага карта менен кийин издеп таап алышкан. Матай 25-бөлүмдө дагы бир кожоюн өзүнүн кулдарын чакырып алат дагы, анан кийин таланттарды, акчаларды тапшырып берет дагы. Анан кийин кайрадан кайтып келген учурда бир талантты жоготуп албас үчүн мен жерге көмүп койдум деп айтат. Жоготуп албайын деп корккондуктан жерге көмүп койдум деп айтып келет. Көмүп койгон адам өлүп калышы дагы мүмкүн күтүлбөгөн жерден. Ал жашырып койгон казынасы жөнүндө эч ким дагы билбейт. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин башка адам келет дагы, анан ошол талаадагы жашыруун казынаны таап алат. Талаада жашырылган казына бар. Ошону адам таап алды. Андан кийин жерди, талааны иштетип атканда караса болсо бир нечени таап алат. Ташпы деп караса, өтө кымбат баалуу бермет, асыл таштар.
ушунчалык өтө баалуу, кымбат баалуу таштар ошол жерде жайгашкан. Таң калат дагы, муну бул талаага ээ боло турган болсом, ушунча чоң бай адам болормун. Бирок эң негизги көйгөй бул тала аныкы, жеке менчик эмес, башка адамга таандык, арендага алып, ижарага алып иштеткен. Кожоюнга бир бөлүгүн берет, өзү бир бөлүгүн алат. Ошол казынаны таап алган адам кубангандыктан ал үйүнө кайтып барат. Казынанын ээси, кожоюну бар. Аны ижарага алып иштеткендиктен, биринчиден аны таап алган күндө деле баарын өзүнө алууга укугу жок. Барып кубанганынан эмне кылат? Колунда болгон нерсенин баардыгын сатат дагы, андан кийин ошол талааны сатып алат. Казынаны таап алган учурда ал жашырып коет, башка адамдар көрбөсүн деп. Анан үйүнө ушунчалык кубаныч менен кайтып келет да, өзүнүн үйүн дагы сатат, уюу болобу, баардык буюмдарын сатат, малын сатат. Анан жыйынтыгында ошол талааны сатып алат. Эмнеге? Жер иштетейин деппи? Жок. Ошол жашырылган казына үчүн. Талааны сатып алганынын максаты ошол казынага ээ болушу үчүн. Бул насаат сөзү эмнени билдирет? Бул сөздөрдү окуп жатып мен өтө таң калдым. Талаа болсо бул дүйнө деп айтылган. Андай боло турган болсо, бул дүйнөдө эмне жашырылган? Кудайдын көз карашындагы эң маанилүү казына бул эмне? Матай 16-бөлүм 26-аятта бул дүйнө жөнүндө айтылат. Башталыш 1-бөлүм 27-аятта Кудай өз бейнеси боюнча адамды жараткан. Өзүнө окшош рухун берген. Өзүнүн сүйүүсүнүн түгөйү болуш үчүн, түбөлүк өмүрдү бериш үчүн, өзүнүн балдары болуш үчүн, асман падышачылыгына жибериш үчүн, түбөлүк аны менен бирге жашаш үчүн. Бул дүйнөдө жаратылгандардын ичинен эң негизги баалуу нерсе бул адам баласы, анын ичиндеги жайгашкан рух. Матай 16-бөлүмдө адам өз жанын куткарып алыш үчүн кандай кун төлөй алат? Эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтире турган болсо, анда ага эмне пайда болот? Бир нече жыл бул дүйнөдө жашай турган анын денеси жөнүндө айтылган жок. Денедеги жашоо эмес, жада калса жаныбарлар деле бир нече жыл бул дүйнөдө жашай алат. Ал жөнүндө айтылган жок. Кудай өз бейнеси боюнча жараткан, анын руху жөнүндө айтылат. 48-забурда айтылгандай, атак даңктуу болуп туруп, бирок акылсыз боло турган болсо, ал өлүп кала турган жаныбарларга эле окшош болот. Ушунчалык кымбат баалуу. Адам эмне үчүн кымбат баалуу? Адам баласы күнөө кетирет. Бул анын денеси жөнүндө айтылган жок, анткени анын жашоосу убактылуу, куртка окшогон жашоо. Ошол дененин ичинде Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган рух бар болгондуктан ал кымбат баалуу. Бирок ошол нерсени түшүнбөй эле өлүп кала турган болсо, ал жөн эле өлүп калган жаныбарларга эле окшош болуп калат. Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткан рух бар, бирок адамдар ал жөнүндө түшүнүшпөйт, билишпейт. Анан шайтан айтат: сен эволюция аркылуу маймылдан жаралгансың, ошондуктан сен бул дүйнөдө жашайсың дагы, ушу менен сенин убактың бүтөт. Кийинки дүйнө ал жок. Эмне жөнүндө ойломок элең. Бул дүйнөдө жашасаң, жетишкендиктерге жетишип, ийгиликке жетише турган болсоң, мына ушул сага чыныгы ыракат жашоо болот. Көзүңө көрүнгөн нерселер менен эле жаша, ошолор менен ыракаттан.
түшүнбөй тургандагы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратат шайтан. Өзүнүн ичинде руху бар экендигин түшүнбөстөн өлүп кала турган болсо, ал өлүп калган жаныбарларга окшош дейт. Ышая 49-бөлүм 5-аятта Кудай мени даңктады. Биз күнөө кетирсек дагы Кудай бизди даңктады. Эмне үчүн? Эмне үчүн Кудайдын астында биз кымбат баалуубуз? Мисалы, ата энесинин төрөгөн баласы, кыз болобу, бала болобу, ал өзүнүн мураскору, өзүнүн жашоосуна ээ болгон анын көчүрмөсү болуп саналат. Бул дүйнөдөгү байлык менен дагы салыштырууга мүмкүн эмес ата эненин баласы болуп саналат. Өз баласын төрөп, анан кийин аларды чоңойтуп бакканда ошол нерсени түшүнөт. Адам баласынын жашоосу ушунчалык кымбат баалуу экендигин ошондо түшүнө алат. Ыбрайым 100 жашка чыкканда төрөгөн баласы бар эле. Ыбрайым үчүн байлык болобу, мүлкү болобу, башка нерсесинен дагы эң кымбат баалуусу бул Ыскак баласы эле. 14 жашка чыгып калган Ыскак, ошол учурда Кудай анын байлыгын, башка нерсесин талап кылган жок. Ошол учурда Ыскакты бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка алып кел деп буйрук берет. Ыбрайым бир нерсени ойлобостон дагы мага берген, ошол баламды дагы берген Кудай улуу болгондуктан Мория тоосуна барат дагы анан кийин Ыскакты курмандыкка алып келет. Бирок Кудай аны өлтүрбөстөн ага кайтарып берет. Билесиздер да, аны Забур 43-бөлүмдө Кудай, Теңирим, адам баласы ал ким? Эмне үчүн сен ага ушунчалык көңүлүңдү бурасың? Адам жөнүндө ойлой тургандай адам ким? Эмне үчүн аны ушунчалык сүйөсүң? Деп мазмундаргы сөздөр айтылат. Адам баласы ким? Адам ким экендигин билиш үчүн жаратуучу Кудайга кайрылышы керек. Жаныбарлар өзүнүн баалуулугу канча экендигин баасын аныктай албайт. Жаныбардын баалуулугун, баасын аныктай ала турган бул адам. Адам баласынын баасын аныкташ үчүн бул жаратуучу Кудай. Бул дүйнө күнөөгө толгон, бирок эмне үчүн Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйдү эле, өзүнүн жалгыз уулун эмне үчүн берди? Бул дүйнөдө көптөгөн нерселер бар, бирок адам баласынын байлыгы, көзгө көрүнгөн нерселер баалуу эмес. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган анын жаны, руху ушунчалык баалуу болгондуктан, ал мени сүйгөндүктөн, мага көңүл бургандыктан өзүнүн жалгыз уулун аябастан берди. Бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Дөөт падыша Кудайга кандайча кайрылып сыйынган? Забур 26-бөлүм 10-аят. Мени атам да, энем да таштап кетти, бирок Теңир мени кабыл алат. Ата эне мени таштаган күндө дагы, ата энеси балдарын таштап коюшу дагы мүмкүн. Бирок Теңир мени эч качан таштабайт, мени ал өзүнө кабыл алат. Ата энеси баласын ушунчалык сүйсө дагы, бааласа дагы, бирок Кудай бизди канчалык сүйөт, бизди канчалык барктайт, аны менен салыштырууга мүмкүн эмес. Баласы өлүп бара жаткан учурда ата энеси ал үчүн өз жанын бере албайт. Канчалык кыйналган күндө дагы дене жактан бир нерсе менен жардам бере алышы мүмкүн, бирок өз баласы үчүн өз жанын бере албайт. Бирок Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ар бир ишенген адам өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.
Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган рух өлбөстөн түбөлүк жашасын деп өз жалгыз уулун бердик. Ошондуктан Кудайдын алдында эң баалуу, кымбат нерсе бул адамдын руху болуп саналат. Ышая 43 бөлүм 4 аятта карасаңыздар, Кудай Израиль элине кайрылып айтылган сөздөр: сен менин көз алдымда кымбат, баа жеткисиң. Израиль эли келечекте куткарылууга ээ боло турган адамдардын бейнесин көрсөткөн. Кудай Израиль элин гана сүйдү беле, жок, бүт дүйнө жүзүн сүйгөн. Кудай бизди шунчалык кымбат, баалуу кылды. Бизди өзгөчө кылып жараткандыктан Кудай бизди барктады, кымбат, баалуу кылды, баа жеткис кылып койду. Дүйнөнү караса, бул дүйнөдө казына бар, талаада жашырылган казына. Ал жөнүндө эч ким көргөн эмес, билген эмес. Кудай өзү биринчиден таапты, көрдү. Бул дүйнө Кудайга таандык. Анан кайрадан ошол талааны сатып алышы керекпи? Лука жазган жакшы кабар 4 бөлүм 6 аятта шайтан Ыйсага келет дагы: мага табынсаң, анда бул нерсенин баардыгын сага берем. Анткени ал мага берилген. Ким ага, шайтанга өткөрүп берди эле бул дүйнөнү? Башталыш 2 бөлүмдө Кудай Эйден багында адам атага баардык нерсени башкара тургандай кылып, жетектей тургандай кылып буйрук берген, бийликти берген. Бирок адам ата күнөө кетиргендиги менен ал нерсенин баардыгын шайтанга өтүп кеткен. Ошондуктан дүйнөнүн падышасы шайтан болуп калган. Күнөөнүн жазасы катары ал шайтанга өтүп кеткендиктен, күнөө үчүн жаза төлөмөйүнчө ал күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан адам баласы денеси дагы жаны дагы өлүп, экинчи өлүм тозокко барышы керек эле. Адам ата күнөө кетиргендиги үчүн шайтанга баардыгы өтүп кеткен. Эми ошол нерселердин баардыгын Кудайга кайтарып бериш үчүн Ыйса Машаяк өз жанын берип, биз үчүн кун төлөгөн. Өзүнүн баардык байлыгын, колундагы болгон нерсенин баардыгын сатат дагы ошол казынаны, талааны сатып алат. Ал эмнени билдирет? Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун аябастан бизге бердик. Баардык нерсени Кудай биз үчүн арнап бердик. Баардык нерсени сатты дагы ошол талааны сатып алат. Бул дүйнөдөгү жашаган күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн Кудай өзү биз үчүн кун төлөп сатып алды. 1 Жакан 4 бөлүм 9 аятта Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча далилденди. Өзүнүн жалгыз уулу аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Айкаш-чыгачка кадалганга чейин жиберди, бизди куткарып алыш үчүн, өлүп бара жаткан жандарды куткарып алыш үчүн. Жакан жазган жакшы кабар 5 бөлүм 21 аятта атасы өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле уулу да каалаган адамына өмүр берет. Күнөөкөрлөр үчүн Ыйса Машаяк өз жанын берди, кун төлөдү. Римдиктерге 5 бөлүм 8 аятта биз күнөөкөр кезибизде эле, өлүмгө бара турган тагдырда жашап жаткан учурда эле Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Бизди канчалык сүйө тургандыгын өзүнүн жалгыз уулу аркылуу бизге далилдеди, ачыктады.
Кудай жөн эле сөз менен эле сүйүп койгон жок. Кун төлөп бизди куткарып алдык. 1-Жакан 3-бөлүм 18-аятта сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлү. Сөз менен ким сүйө албасын? Кудай жөн эле сөз менен гана сүйүп тим болбостон, кандайча, кантип сүйдү? Өзүнүн жалгыз уулун айкаш-чыгачка бергенге чейин. Биз үчүн өз жанын берип, өзүнүн сүйүүсүн далилдедик. Өзүнүн колундагы болгон нерсесин баардыгын сатты дагы талааны сатып алды деген сөз менен барабар. Римдиктерге 8-бөлүм 32-аятта өз уулун аябастан баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо башка нерсесин бербей койсун? Өз уулун аябастан күнөөкөрлөр үчүн баардыгын берди, жада калса өлүмгө чейин жибердик. Мисалы үчүн бир адамды куткарып алыш үчүн жакшы адам эмес, боорукер адам эмес, аянычтуу күнөөкөр үчүн өлүп бара жаткан ошол күнөөкөрдү өзүнүн жалгыз уулун ал адамга бере алабы? Курмандыкка чала алабы? Элестетип көрүңүздөрчү, биздин акылыбыз менен ал элестетүүгө дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү адамдык сүйүү эмес, агапе сүйүүсү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, ыйык сүйүү, абсолюттук сүйүү, шартсыз сүйүү. Биздин билимибиз менен, биздин акылыбыз менен түшүндүрө алгыс сүйүү болуп саналат. Бизди сүйүш үчүн сүйгөндүктөн өзүнүн уулун аябастан биз үчүн берди. Илгерки убакытта Грецияда Заликус деген бир падыша бар болчу экен. Ошол мамлекетте күнөөлөр ушунчалык көбөйгөндүктөн, өзгөчө ойноштук кылуу күнөөсү көбөйгөндүктөн падыша күндөрдүн биринде мындайча мыйзамга кол коет. Биздин мамлекетте ойноштук кылабы, же болбосо кандайдыр бир башка күнөө кетиреби? Ал адамдын эки көзү алынсын деген буйрук берилет. Мыйзамга кол коет. Ошол көп убакыт өтпөй эле падышанын уулу келет. Ошол мыйзамды бузган болот. Канзаада келет. Эми эмне кылышы керек падыша? Мыйзам бир жолу белгиленген болсо, жада калса падыша дагы аны кайрадан оңдой албайт. Ошол учурда падыша буйрукту берет. Өзүнүн уулу болгонуна карабастан, жок, ал өз мыйзамдын негизинде жазасын алышы керек. Аны байлап коюшат дагы, анан кийин бир көзүн алынсын дейт. Бул падышанын уулу Канзаада анын мураскору болуп саналат. Кантип анын көзүн алабыз десе, алат. Колу бутун байлап коет дагы, уштуу айрыга окшогон нерсе менен бир көзүн алат, жулуп алат. Экинчи көзү дагы алынсын деп алайын деп атканда, падыша стоп, токтогула. Экөөнү тең алып койсоңор, анда ал сокур болуп калат. Ошондуктан экинчи көзүн меникин алгыла. Кантип эле бирөө келип падышанын көзүн алып алмак эле. Падыша жок, андай болбойт. Жок деп анан кийин ал ошол эле айрын алат дагы, анан кийин бир көзүн жулуп
алып алат. Жыйынтыгында 2 көз тең алынды мыйзам боюнча. Ага эч ким туруштук бере алган жок, мыйзам боюнча аткарылды. Бул чынында эле Грецияда болуп өткөн окуя. Мен ойлоп тапкан жокмун бул нерсени. Тайванда президент Чан Кайши саясатта жүргөн учурда анын күйөө баласы өтө байып кеткен. Кандайча байыган? Арам жол менен байыгандыктан алдамчы байлык өлүм жазасына тартылат деген мыйзам бар эле. Ал өзүнүн күйөө баласы болгонуна карабастан аны өлүм жазага тарткан. Залиокус деген бул Грециядагы падыша өзүнүн уулу үчүн 2 көзүн тең бере турган болсо, бул өтө таң калыштуу болмок. Кудай биздин күнөөлөрүбүздү жеткилең түрдө бүт өз мойнуна алды. Өз жалгыз уулун аябастан бизге берди. Бул таң калыштуу, керемет ырайым эмеспи? Ал Кудайдын сүйүүсү биз сөз менен жеткире алгыс сүйүү. Сөз менен жеткире алгыс Кудайдын сүйүүсү айкаш-чыгашта күбөлөндүрүлдү. Өтө таң калыштуу, шунчалык керемет сүйүү. Ышая китеби 40-бөлүм 2-аятта бардык күнөөлөр үчүн Теңирдин колунан өзүнүн күнөөсү үчүн 2 эсе жаза алды. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн 2 эсе. 2 эсе деген сөз жеткилең түрдө биздин күнөөлөрүбүздөн дагы ушунчалык чоң ырайымга ээ боло алдык. 1-Тимотей 2-бөлүм 6-аятта Машаяк өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Кун катары берди. Кун деген эмнени билдирет? Мисалы үчүн бирөөдөн карызга акча алат дагы, андан кийин карызын төлөй албаган учурда бирөө барат дагы, андан кийин ал карызын кечип коет. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздөн арылтыш үчүн биз үчүн кун катары өз жанын берди. Ибрейлерге 9-бөлүм 12-аятта текелердин же болбосо торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. Буну жакшы билесиздер да. Күн сайын буну окуп, ойлонуп, бир күнгө дагы унутуп коюуга мүмкүн эмес. Биз куткарылууга ээ болгонубуз жөн эле өзүнөн өзү туруп эле куткарылып калган жокпуз да, биз үчүн ушунчалык кымбат баадагы кун төлөндү. Биздин күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилди. Өзүнүн болгон нерсесин бардыгын сатат дагы, ал талааны сатып алат. Эми жаңы кожоюнга өттү. Бул дүйнө жүзү күнөө үчүн шайтанга өткөн эле. Бирок Кудай эми бизди кун төлөө менен сатып алды. Ал казына өзүнүн кожоюну өзгөрүлгөндүгүн билбейт. Шайтандын кол алдында жашаган биз эми Кудайга өткөндүгүбүздү билбей жашап келгенбиз. Дагы экинчи үлгү насаат ага жооп болот. Матай 13-бөлүм 45-аятта асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Ал берметти сатып алыш үчүн дагы колунда болгон нерсесин бардыгын сатат дагы, ал берметти сатып алат. Күнөөкөр асман падышачылыгына барыш үчүн Кудайдын аткарган иши бар. Дүйнө жүзүндөгү бардык күнөөлөрдү алды дагы өзүнүн уулун адамдардын күнөөсү үчүн курмандык козусу катары берди. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк аткарылды деп айтты. Куткарылуу ишин аткарды.
Экинчи үлгү насаат асыл бермет издеген соодагерге окшош бир адам бар. Бул адамдын каалоосу эмне? Өмүр бою асыл бермет таштарды издөө. Байыртадан баштап эле бул асыл берметтер өтө баалуу болуп саналып келген. Ыйык жазууну карасаңыздар, ошол асыл бермет жөнүндө дагы өтө көп жазылат. Бейишсе дагы 12 ошол асыл берметтерден жасалган жолдор асыл берметти издеген соодагерге окшош деп айтылат. Филиппинге барганда атайын базар бар экен, ошол жерде асыл баалуу таштар сатылат экен. Аларды карасаң мындай өңүнөн дагы айырмаланышат, размерине айырмаланышат. Базарда сатылган ошол асыл таштар аябай деле кымбат эмес, өзгөчө кымбат баага ээ берметтер алар башка. Асыл бермет издеген соодагерге окшош деп айтылат. Ушунчалык кымбат баалуу берметти издеп табат. Мына ушул берметти мен өмүр бою издеп келе жаткан бермет ушул болчу. Ошол кымбат берметти сатып алат да, кымбат баалуу берметти табат дагы, колунда болгон нерсенин баардыгы сатат дагы берметти сатып алат. Куткарылууга ээ болуш үчүн адам өзүнүн атынан эмнени аткарышы керек? Адам бул дүйнөгө келип жашап жаткан учурунда эмнени издеш үчүн келди? Бул дүйнөгө адам эмне үчүн төрөлдү? Эмне үчүн келдиң бул дүйнөгө? Акчаны дагы, байлыкты дагы издеш үчүн, бир нерсеге ээ болуш үчүн келди. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам баласы. Кудай жөн эле ал адамды калтырып койгон жок. Кудайга кайтып келиш үчүн Кудай өз мүмкүнчүлүктөрүн берген. Насаатчы 3-бөлүм 11-аятта Кудай өз убагында бардык нерсени сонун кылып жасап койду. Адамдарга, адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койду. Адам баласы 100 жыл дагы жашай албайт, бирок түбөлүктүүлүктү каалай турган жүрөктү жаратып койду. Ал анын рухун билдирет. Биздин денебиз көзгө көрүнгөн нерселерге гана умтулуп жашайт. Материалдык, моралдык нерселерге байланыш болуп жашайт. Бирок биздин рухубуз түбөлүктүүлүктү каалайт. Түбөлүккө Теңир менен жашагым келет деп ырдалат. Ошондуктан түбөлүк жашоого ээ болгонго чейин биздин жүрөгүбүз эч качан ыраазычылык, канааттандыруу деген нерсе болбойт. Японияда Уцумура Ганзо деген адам бар болчу. Ичинде ал жазган китептердин ичинде бир китеп бар. Ошондой эле диний талкуу жана бир китеп бар экен. Ал китепти карасаңыз, анын ичинде жан дүйнөсүн издеп тентип жүргөндүгү айтылат. Ошол жан дүйнөсүн канааттандырыш үчүн ал руханий жашоо менен да жашайт. Анан кийин соода менен да алек болот, бардык нерсени башынан өткөрөт, бирок жыйынтыгында эч нерсе таба албайт. Уцумура Ганзо күндөрдүн биринде ал Кудайдын ырайымын түшүнө алат, тааный алат. Анан жыйынтыгында өз жанына, жүрөгүнө тынчтыкка ээ болот. Көп жыл бурун ал бул дүйнөдөн өткөн, каза болгон адам, бирок ал жазган китептерди окуй турган болсоңуздар, ушунчалык биздин жашоону жакшы чагылдырган эле.
Адам Кудайдын астында түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн чындыкты таанып билиши керек. Бирок адамдар жок болуп кетчү бул дүйнөгө берилип жашашат. Өмүр бою убаракерчилик жашоого берилип жашашат дагы, жыйынтыгында анын баардыгы эмне менен бүтөт деп ойлойсуздар? Сокамони тоонун чокусуна барат дагы, адамдын жашоосундагы көйгөйлөрдү чечиш үчүн чыгат дагы, жыйынтыгында ал адамдык философияны ойлоп табат, ал буддизм болуп саналат. Кытайда Цин Ши Хуан падыша бир өлбөстүктүн дарысын издеп тойго чыгат да, андан кийин адамдар аны кармап алып өлтүрүп койбосун деп чоң чеп тургузат. Анан жыйынтыгында 40-ка жетпей ал дагы бул дүйнөдөн көз жумат. Издегени изденди, бирок болбогон нерселер үчүн эле изденди. Кудай даярдап койгон нерсеге ээ болбойт дагы, анан кийин бул дүйнөдө убакыт чирип кетчү нерселер үчүн көптөгөн убактысын арнайт. Дөөт падыша 38-заборда эмне деп айтат? Адам баласы бекер түйшүк тартайт, дүнүйө жыйнайт, бирок анысы кимге калаарын билбейт. Мен эмнени күтмөк элем, менин үмүтүм бир гана өзүңдө деп Кудайга кайрылат. Кудай мага айтчы, мен качан өлөм, менин канча жашай турган күнүм калды. Менин жашоом сенин кол алдыңда бир сөөм өмүр бердиң. Мындай алаканыбызга бир кумурсканы коюп койсок, ал кумурска бат эле бул жерден жыгылып жок болот. Так эле ошондой эле адам баласынын жашоосу Кудайдын көз алдында ошондой эле. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Ар бир адамдын жашоосу курулай убаракерчилик экен. Бирок адамдар уктабастан окуйт дагы, изилденет дагы, бүт жашоосун ошого арнайт дагы, бирок анын дүнүйөсү кимге калаарын билбейт. Лука 12-бөлүмдө Ыйса акылсыз бай адам жөнүндө дагы насаат айтат. Ал айтат, көптөгөн жылдарга жете турган менин байлыгым бар, эми ичейин, жейин, көңүл ачайын дегенде Кудай ага айтат, акылсыз, ушул түнү сенин жаның алынат, ошондо сенин жыйып койгондоруң баары кимге калат, билесиңби? Рухту Кудай бергендиктен ал кайрадан Кудайга кайтат. Өлүп кала турган денеси үчүн бүт байлыгын жумшайт, иштеп табат. Өзүнүн денеси жок болуп кетчү, чирип кетчү нерсе үчүн бүт баардыгын өмүрүн арнап жашайт. Бирок чынында Кудай берип аткан түбөлүк өмүргө ээ болбостон, Ыйса Машаяк айтат, мына жол, чындык жана өмүр менмин. Асман падышачылыгына бара турган жолду ачып берди Кудай. Бейишке бара турган жолду ачып койду. Ал бейишке барыш үчүн чындыкты таанып билишибиз керекпиз. Атама мен аркылуу гана барууга болот, менсиз эч ким бара албайт деп айтат, бирок адамдар башка эле болбогон нерседен ошол жолду издешет. Акылсыз адамдар, билесиздерби? Берметти издеп тапкан соодагерге окшош. Ошол адам акылдуу адам. Ал адамга Кудай издегенин таба тургандай кылып өз жардамын берет. Матай 7-бөлүм 6-7 аяттарды карасаңыздар,
Кымбат баалуу берметтерди чочколордун алдына таштабагыла. Чочко бермет ушунчалык кымбат баалуу экендигин билбейт. Ал берметти алат дагы тебелеп тепсейт. Берметти таштай турган болсо чочко ушунчалык кымбат баалуу ташты мага ыргытты деп ойлонобу? Жок. Тескерисинче тебелеп тепсейт. Ошондуктан анын астына таштабагыла. Бул эмнени билдирет? Бул дүйнөнүн адамдары чочкого окшоп чирип кетчү, бул жашоого берилет дагы өз денесин ырахаттандыруу үчүн жашап келет. Анан кымбат баалуу жакшы кабарды алар кымбат баалуу бермет катары кабыл алышпайт. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Такылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Чыныгы, издеген адамдарга Кудай издегенин берет, таба турганда кылып. Сураган адамдарга Кудай сөзсүз түрдө берет. Түбөлүк өмүргө ээ болгусу келген адамдарга Кудай сөзсүз түрдө жолугат. Айып 19-бөлүмдө денемден чыккан учурда мен Кудай менен жолугам. Качандыр бир күнү биздин денебиз өлөт дагы, рухубуз бул дүйнөдөн сыртка чыгарылат да Кудайдын астына келет. Кудайдын астына келе турган даярдыктарды көрдүңбү? Ошол мына маанилүү суроо болуп жаралат. Бул дүйнөдө билим бар, илим бар, байлык бар. Бирок ошолордун баардыгына ээ болуш үчүн адам бул дүйнөгө төрөлдү беле? Жок. Кудай ошол максат менен адамды жаратты беле? Түбөлүккө умтула турган жүрөктү Кудай салып койду. Бирок адамдар эмне үчүн ошол түбөлүк жашоону издебестен жашап келишет? Топурактан жаралган дене кайра топуракка калат. Ал эми Кудай берген рух кайра Кудайга кетет. Кудайга кеткенге чейин жакшылап ойлон. Эмнени ойлонушуң керек? Кийинки жашоодо сени эмне күтүп турат? Ошол жөнүндө ойлонуп көр деген сөз. Кымбат баалуу берметти ээ болуш үчүн түбөлүк өмүргө ээ болушубуз керекпиз. Ошого барабар. Уцумура Ганзого окшогондой эле чыныгы жүрөгүбүзгө тынчтыкты издешибиз керекпиз. Ал үчүн түбөлүк өмүргө, түбөлүк канааттандырууга ээ боло турган жашоого ээ болушубуз керекпиз. Мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар. Чын жүрөгүңөрдөн издесеңер, сөзсүз түрдө табасыңар. Тапканга чейин издешибиз керекпиз. Асыл кымбат баалуу таш берметти тапканга чейин издешибиз керекпиз. Издеген адамдарга Кудай сөзсүз түрдө ачып берет, таба турганда кылып. Издебеген адамга Кудай көрсөтөт, бирок ал шуру катары көрүнүшү мүмкүн. Бир миссионер Африкада жолдо бара жатып караса, кичинекей балдар ошол шуру менен ойноп жатканын көрөт. Анан миссионер караса, шуру эмес, ал бермет экенин көрөт. Бирок кичинекей балдар ал бермет экенин билишпейт. Сага жакшы конфет, даамдуу тамак берейин, ошону бересиңби мага? Алмашалыбы десе, ооба, меңиз деп берет. Анын баалуулугун билбей турган болсо, ал оңой эле алмаштырып коюшу мүмкүн. Чыныгы кымбат баалуу берметке ээ болушубуз үчүн ошол кымбат баалуу берметти таптыңыздарбы сиздер жашооңуздарда? Келиңиздер накыл сөздөрдү чогуу ачалы. 3-бөлүм. Накыл сөздөр 3-бөлүм. Накыл сөздөр 3-бөлүм 15-аятты окуйбуз. 3-бөлүм 15-аят.
Ал асыл таштардан кымбат. Сен каалагандардын ичинен ага эч нерсе тең келбейт. Акылмандык асыл таштардан да кымбат. Акылмандык деген сөздөр өтө көп жазылат. Жакшылап карап көрө турган болсоңуздар, ал акылмандык эмнени билдирет? Чындык, түбөлүк өмүр Ыйса Машаякты билдирет. Биринчи Корунтуктар 1-бөлүм 24-аятта Машаяк бул Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы. Ошол эле 1-бөлүм 30-аятта Ыйса Машаяк биз үчүн Кудайдан келген акылмандуулукту, адилеттикти, ыйыктыкты алып келет. Ыйса Машаяк биз үчүн акылмандуулук, биз үчүн куткарылуу болуп калды. Ыйса Машаякты тапканыбыз, акылмандыкты тапканыбыз бул Ыйса Машаякты тапкандыгыбыз. Анткени акылмандык бул асыл таштардан дагы кымбат. Ошол нерсени издешибиз керекпиз, ошого умтулушубуз керекпиз. Бул дүйнөдө эң кымбат, баалуу эмне деп ойлойсуздар? Көптөгөн акчага ээ болгон адам дагы бат эле өлүп калат. Эмнеге деп ойлойсуздар? Мисалы үчүн бир адам бир лотереядан канча деген миллион акчаны утуп алат экен дагы, анан кийин ошол акчаны көргөндө таң калып, жүрөгү приступ болуп өлүп калат экен. Күтүлбөгөн жерден акча өтө көп пайда болсо дагы адам акылынан ажырап калышы мүмкүн, же болбосо акыркы күндөрү мен ойлогон бир нерсе бар. Кудай бизди жакыртантат дагы, байытат дагы. Бай болгон учурубузда биз акылыбызга келишибиз керекпиз, жакшылап ойлоп. Кээ бир учурда болгон нерсебизди дагы баардыгын Кудай алып коюшу мүмкүн, жакыр болуп калышыбыз мүмкүн. Жакыр болгон учурда да Кудайга таянабызбы же жокпу? Израиль эли чөлдө жашаган учурда аларды суусуз да калтырган, тамаксыз да калтырган. Ошол учурда Кудайга канчалык алар таянуу менен кызмат кыла тургандыгын текшериш үчүн, жакыр болгон учурубузда кандайча биз Кудайга таянабыз, кандайча тил алчаак жашоо менен жашай алабыз, ошобузду текшериш үчүн. Бул дүйнөгө эмне үчүн келдиңиздер? Карап көрүңүздөрчү, Ыйса Машаяктан дагы жарды адам барбы? Жаратуучу Кудай өзү бул дүйнөгө адамдын денесинде келет дагы Ыйса Машаяк эң кедей, эң жарды жашоодо жашаган. 30 жыл бою Ыйса бул дүйнөдө Кудайдын ишин аткарып жаткан учурда дагы айкаш-чыгаштан башка эч кандай бир дагы байлыгы жок эле. Элчи Павылды карап көрүңүздөрчү, элчи Павылдын эч нерсеси жок эле. Ал бүт өмүрүн жакшы кабар үчүн арнап жашаган. Аны канча дагы жолу ташбаранга алышкан, өлүп калды деп сыртка ыргытып коюшкан эле. Римге чейин барып, анан ошол жерде өз жанын берип өлөт. Элчи Петир дагы. Ыйсага ишенген адамдар эмне үчүн ушунчалык ачкөз, байлыкка гана умтулуп жашашат? Жакыр болсок дагы Кудайга таянуу менен, бай болсок дагы Кудайга таянуу менен тил алчаак болуп жашашыбызды Кудай каалайт, дайыма бизди карап турат. Накыл сөздөр 3-бөлүм 18-аятты дагы окуйбуз. Чоң окуйлу. Ага ээ болгондор үчүн ал өмүр дарагы, аны сактагандар бактылуу адамдар. Ошол акылмандыкка ээ болгондор өмүр дарагы, аны сактагандар бактылуу адамдар. Ыйса Машаякты таанып билген адамдар бактылуу адамдар. Колосалыктар 1-бөлүм 6-аятта
ушул жакшы кабар силер аны угуп кабыл алган күндөн тарта ыйса машаяк айкаш-чыгачка кадалып өмүр жолун ачып берген ошол күнү таанып жакшы кабарды угуп таанып билген күнүбүз кымбат баалуу берметти таба алган күн менен барабар. Мен дагы 1962 жылы 30 октябрда ошол берметти таап алган күнүм. 10 жыл бою башка жыйындарга ушунчалык тырышчаактык менен диний жашоо менен жашап келгенмин. Анан качан чындыкты таанып билген күндө гана мен күнөөкөр экенимди, тозокко бара жаткан адам экенимди билгенмин. Бирок эч кимге дагы айта алган эмесмин. Бирок 30 октябрда ошол баардык мени жүрөгүмдө өйкөгөн маселелердин баардыгына жооп ала алдым. Кудайдын куткарылуусуна ээ болдум. Кудайдын берген түбөлүк үмүтүнө ээ болдум. Жогорудан төрөлдүм. Түбөлүк өмүргө ээ болдум. Андан да башка чоң бакыт барбы? Мен эң бактылуу адамдардын бири болдум дүйнөдөгү. Ошол Кудайдын ырайымын таанып билген күндөн баштап быйыл буйруса 30 октябрда ровно 60 жыл болот. Мен өтө бактылуу адаммын деп айта аламын. Азыр Кудай мени чакырса дагы мен кайраттуулук менен Кудайдын астына бара аламын. Мейли мен көптөгөн жакшы иштерди жасабасам дагы мен эч качан өкүнө турган иштерди кылган жокмун. Анткени мен бул дүйнөдө эң кымбат баалуу берметке ээ болгондуктан. Жакан 17 бөлүм 3-аятта түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудайды жана ал жиберген Ыйса Машаякты таануу. Кудай жиберген Ыйса Машаяк мени куткарып алган ошол чындыкты таанып билүү, таанып билгенде түбөлүк өмүргө ээ болгонубуз, берметти тапканыбыз. Ошондойбу? Так ошол нерселер жөнүндө айтылат. Кайрадан Матай 13 бөлүмдү чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 13 бөлүм 45-аят. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. Бул адам дагы кымбат баалуу берметти тапкан учурда ал колунда болгон нерсенин баардыгын сатып берметти сатып алат. Бул эмнени билдирет? Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн акча төлөшүбүз керек деген маанидеби? Жок. Биз куткарылганыбыз, жогорудан төрөлгөнүбүз, түбөлүк өмүргө ээ болгонубуздун баардыгы Кудайдын улуу ырайымы аркылуу болду. Бекер ээ болдук. Эфестиктер 1 бөлүм 6-аятта Кудайдын бизге болгон мол ырайымын ала алдык. Эфестиктер 2 бөлүм 8-аятта ошол ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Куткарылдыңар, күнөөлөрүңөр кечирилди, түбөлүк өмүргө ээ болдуңар, куткарылдыңар, баардыгы мааниси бир. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги болуп саналат. Кудай өзү кун төлөп койгондуктан ырайымдын негизинде биз алып атабыз. Бул сөздүн мааниси эмнеде? Өзүнүн колунда болгон нерселердин баардыгын сатат дагы ошол берметке ээ болот. Кудайдын ырайымын, Кудайдын куткарылуусун акчага сатып алабыз деген мааниде эмес. Ошол ырайымды таанып билген адам, бекер ээ болгон адам эми өмүр бою бүт жашоосун Кудайга арнайт. Түбөлүк өмүргө ээ болгон адам сөзсүз түрдө мени куткарып алган Машаяк үчүн өз жашоосун арнайм деген. Матай 7 бөлүм 12-аятта адамдар силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла.
Кудай менен адамдын ортосунда ким биринчи кабыл алды? Кудай бизди биринчиден сүйүп өзүнө кабыл алды. Эми ошол чындыкты таанып билген адам, берметке ээ болгон адам мындан аркы жашоосун Кудай үчүн жашагысы келген болот. 115-забурда мага кылган баардык жакшылыгыңды эми кантип актайм? 100 жолу Кудай үчүн өлсөм дагы анын баардык ырайымын актай албаймын. Бирок алсыз бул жашоомду, денемди мындан аркы жашоом үчүн Кудайга арнаймын. Бизге окшогон адамдар 100 жолу Кудай үчүн өлсөк дагы биз актай албайбыз. Куткарылган адамдын ичинде Кудай үчүн жашай турган бир каалоосу дагы жок боло турган болсо, аракети да жок боло турган болсо кандай болуп калат? 2-Корунтуктар 5-бөлүмдө жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн, кайра тирилген Машаяк үчүн жашашыбыз керекпиз. Ыйса Машаяк өлгөндүктөн мен тирүү болдум. Эми тирүү адам, жашап жаткан адамдар өздөрү үчүн жашабайт. Биз үчүн өлүп, биз үчүн кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашашыбыз керекпиз. Биз үчүн өз жанын берген Машаяк үчүн жашайбыз. Мен үчүн түбөлүк өмүр берген Машаяк үчүн жашайбыз. Римдиктер 14-бөлүм 7-8 аяттарда биздин арабызда эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн дагы өлбөйбүз. Анткени өлсөк дагы Теңир үчүн өлөбүз, жашасак дагы Теңир үчүн жашайбыз. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19 аятта силер өзүңөргө таандык адамдар эмессиңер, анткени силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан эми силер денеңер менен да, рухуңар менен дагы Кудайды даңктагыла, анткени силер Теңирге таандык адамдарсыңар. Элчи Петр өзүнүн жашоосунда дагы бүт даңктоону Кудайга арнаган. Кудай айткан сөз боюнча жашап дагандан кийин айкаш-чыгачка тескерисинен илинип өлтүрүлгөн, өз жанын берген. Кандайча ойлойсуздар? Кандай кыйынчылыктарды башыңыздардан өткөргөнгө даярсыздар? Мындан аркы жашообуздун баардыгын Кудайга арнаганыбыз бул туура болот. Анткени биз өзүбүздүн жашообузду арнай турган Ыйса Машаяк, жашасак дагы, өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Туурабы? Элчи Павыл эмне деп айтат? Менде эми бир гана жалгыз үмүтүм бар. Жашасам да, өлсөм дагы мен аркылуу Кудай даңкталышын каалаймын. Мен өзүмдүн бактымды, өзүмдүн пайдамды издеген жокмун. Жашасам дагы, өлсөм дагы мен аркылуу, менин денем аркылуу Кудай даңкталышын каалаймын. Филиппиликтер 3-бөлүм 8-аятта элчи Павыл айтат: Ыйса Машаякты таанып билүү артыкчылыгы өсө берсин. Ал үчүн таанып билиши үчүн баардыгынан баш тарттым, Машаякка ээ болуу үчүн. Машаяк баардык менин жашоом болушу үчүн баардык нерседен баш тарттым. Бир гана Машаяк менен ракат алышым үчүн Ыйса Машаяк менин ичимде жашайт. Ошол бир гана Машаяк менен эми мен ыраазы болуп жашаймын. Машаяктан сырткары башка нерсе менен алек болуп жашайын деп жатасыздарбы? Адамдар кичине эле кыйынчылык башына түшсө, кичине эле жакырданып калса, ой менин жашоом деп кайгыра баштайт. Кудай биз менен чогуу
Биз кыйналган учурда дагы, шаттанган учурда дагы, кубанган учурда дагы ар дайым ал биз менен чогуу. Биз Кудайга ишенген, ишеним менен жашаган адамдарбыз. Аны менен кубана турган, аны менен кайгыра турган адамдарбыз. Дагы акыркы үлгү насаатты чогуу окуй кетели. Матай 13-бөлүм 47-аяттан баштап. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да отуруп алып, жакшы балыктарды идиштерге салып алышат. Ал эми жамандарды ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Бул 3 насаат бири-бири менен тыгыз байланышта. 3-чү насаат асман падышачылыгы эмнеге окшош? Балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Ыйса Машаяк, Петир, Жакып, Жакан, Андрей буларды Галилео көлүндө балык уулап отурган адамдар эле. Ошол учурда мени ээрчигиле, мен силерди адам кармоочу кыламын дегенде булар анын артынан ээрчишет. Элчи Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилип ошол жерге келет дагы. Анан кийин ошол учурда Петир көптөгөн башка шакирттер менен отурган учурда мурунку тор ыргыткан, мурунку көлгө келет дагы тор ыргытканда бир дагы балык кармай алышкан жок. Анан таң атпай Ыйса алардын астына келет. Балдар, балыгыңар барбы деп сураганда алар жок деп жооп беришет. Торду кайыктын оң жагына салгыла, ошондо кармайсыңар дегенде жыйынтыгында алар 153 балык кармашат. Жакында Жакан келип айтат, бул Ыйса Теңир экенин билишти. Петир болсо ошол жерден чыгат да анан кийин Ыйсага келет. Ошондо Ыйса ошол жерде балыкты бышырып жатканын көрөт дагы. Ошону элестетип көрсөңүздөр. Биз үчүн өлүп, биз үчүн өз жанын берип, кайрадан тирилген Ыйса Машаяк шакирттердин алдына келет. Ошол жерде балык кармаган балык жана нан бар элек. Кайрадан тирилген Машаякты көрүп 153 балык кармашкан. Кудайдын айткан сөзү боюнча эми кармаган балыгыңарды алып келгиле деп буйрук берет. Балыктар жетишпегендиктен балыктарды бул жака алып келгиле деп буйрук бердиби? Жок. Силерди адам кармоочу кыламын деп өз сөзүн айткандай, торду кайыктын оң жагына салгыла деген сөздү укканда алар ошол боюнча балыктарды кармап алышкан. Бул сөздүн мааниси жакшы кабарды таркатуу менен көптөгөн адамдарды куткарууга алып келесиңер. Алар торун салышты да түшкөн балыктын көптүгүнөн торду алып чыгарат дагы, жакшысын идишке салат, жамандарын кайра жиберет. Бир балык кармаган бир туугандан сурадым. Баарын аласыңарбы же жебей тургандарын ыргытасыңарбы десем, албетте жебей тургандарын кандайча кайрадан көлгө сууга ыргытабыз деп жооп берет. Мисалы үчүн мурунку убакта бир балыктардын түрлү бар экен, анын даамдуу
даамдуу тамак кылып жесең болот. Кебетесин карасаң аябай деле сүйкүмдүү эмес. Жакшыларын идишке салат дагы, жамандарын кайрадан сууга ыргытышат. Бул эмнени билдирет деп ойлойсуздар? Биринчиден ал балык торго түштү дагы, келди дагы, анан кийин ал балыктардын ичинен дагы бирөөсүн алды дагы, калгандарын ыргыта баштады. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келет дагы адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алат. Биринчиден балыктар торго түштү. Ошол торго түшкөн балыктарды дагы баардыгын эле алып кетпестен аларды сорттошот. Жакшы балык, жаман балык деп. Адилеттүүлөрдүн ичинен дагы, куткарылган адамдардын ичинен дагы жалган куткарылган адамдар болуп калышы мүмкүн. Куткарылууга болумуш болуп, торго түшүп, бейишке бара турган адамдар болбойт. Ошондуктан сөзсүз түрдө куткарылган адам чынында эле сөз боюнча куткарылган адамбы же жокпу, ошону текшерип көрүшү керек. Өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө. Ишеним жолудасыңарбы же жокпу? Өзүңөрдү сынап көргүлө. Жогорудан төрөлгөн болсоңор, кандайча жогорудан төрөлдүңөр? Жогорудан төрөлгөндөн кийинки жашооңор кандайча болуп атат? Чынында кымбат баалуу берметти сатып алган ошол соодагерге окшошсуңарбы? Ыйса Машаяк ошол нандан сындырып алат дагы, жегиле, бул менин денем деп айтат. Бул эмнени билдирет? Ыйса Машаяктын курсагы ачкандыктан ошол балык менен нанды жеди беле. Балык, нан болсо бул Ыйсанын денесин билдирет. Денеси болсо биз үчүн жарадар болуп, биз үчүн өмүр алып келе тургандыгы жөнүндө. Балык болсо куткарылган адамдын жашоосу мындан ары Кудайга арналып жашашы керек болго тургандыгы жөнүндө айтылат. Араңардан нан сураган уулуна таш берген адам барбы? Же балык сураган учурда жылан берген адам барбы? Жылан деген бул Ыйса Машаяк айткандай, жыландар, жылан тукумдары деп Израиль элине ашкерелеген учурда айткан. Куткарылган адамдардын ичинен дагы бөлүнүп чыгарылган адамдар болушу мүмкүн. Ошол балык идишке салынып курулган сыяктуудай биз өзүбүздүн жашообузду мындан аркысын Кудайдын өзүнө арнап жашашыбыз керекпиз. Анткени биздин тил алчаак жашообузду Кудай каалайт. Биздин рухубузду дагы, денебизди дагы өлгөнгө чейин тил алчаак болуп жашаганыбызды Кудай каалайт. Анткени Кудай биздин чыныгы тил алчаак жашообузду кабыл алат. Аян китеби 3-бөлүм 20-аятта мен Ыйса Машаякка келип, ал мени менен бирге тамак ичип чыныгы канааттандырууга ээ боло алабыз. Ошондо гана Кудай менен чогуу мамиле орнойт. Чыныгы Кудай менен болгон баарлашуу качан эки чындык бириккенде гана. Мисалы үчүн бир дос мага карата чынчыл боло турган болсо, мен ага карата чынчыл болбосом, анда бир мамиле орнойбу? Жок. Эки тарап тең чынчыл болушу керек. Кудай мен үчүн баардык чындыгы чынчыл боло турган болсо, мен да ага карата бүт жашоомдо чынчыл, ишенимдүү болушум керекмин. Мисалы үчүн Германияда Зидзендорф деген граф бар болчу экен. Ал музейде
ыйсанын сүрөтүн көрөт да анан кийин ошол сүрөттүн астынан Дзидзендорф эч бир сөз айта албастан тизе бүгүп ошол жерден кулайт. Анын астында эмне деген сөздөр жазылган: мен сен үчүн бул нерсенин баардыгын аткардым, сен мен үчүн эмне иш кылдың? What are you doing for me? Сен мен үчүн эмне кылдың? Дзидзендорф ошол учурда айкаш чыгачка кадалып, мен үчүн өз жанын берди эле, мен азыр эмне иш кылып жатамын деп ойлоно баштайт. Ошол жерден тизесин бөгөт. Ушунчалык көз жашын төгүп ыйлайт. Жыйынтыгында Дзидзендорф ошол жерден ордунан турат дагы. Мындан аркы жашоомду Кудай сен үчүн жашайм деп убадасын берип анан ордунан турат. Дзидзендорф граф болгондуктан ал өзүнүн бүт байлыгын Кудай үчүн арнайт. Англияда Йоан Весли жакшы кабарды таркап жаткан учурда аны менен чогуу жолугат дагы жакшы кабар үчүн көптөгөн иштерди аткарган киши болот. Биз дагы айкаш чыгаштын алдында өзүбүздүн жашообузду кичине сындырып, Кудай үчүн арнап көрөлүчү. Мына мен сен үчүн өзүмдүн жанымды бергенге чейин бардым, сен мен үчүн эмне иш кылдың? Мына ушул эң кымбат баалуу нерсе. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү, ой жүгүртүп көрүңүздөрчү. Азыр сиздер Машаяк үчүн, анын ырайымы үчүн эмне иш кылып жатасыздар? Жанын ырайымын четке кагып жатасыздарбы? Жакшы балык менен жаман балык эмнени билдирет? Кудай бизди куткарып алыш үчүн кун төлөп кымбат баалууда Ыйса Машаяктын каны төгүлдү. Качан биз өзүбүздүн жаныбызды, жашообузду бүт баардыгын Машаяк үчүн арнай турган болсок, ошол жакшы деп бөлүнүп алынган балыктын жашоосу болот. Кудай үчүн жашайм деген дагы, каалоо дагы, жүрөк дагы эч нерсе жок болуп, өзүбүз үчүн эгоист болуп жашай турган болсок, куткарылдың деген күбө эмнеден келип чыгат анда? Эмне менен далилдей аласың? Анда сени Кудай жакшы балык деп өзүнө идишине сала алабы? Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк силерде жей турган тамак барбы деп сурайт. Ошол учурда биз Кудайга эмнени бере алабыз? Жылаанды беришибиз керекпизби? Жылаан деген ал тил албастыкты билдирет. Тил албас жашообузду арнашыбыз керекпизби Кудайга? Өзүбүздүн жашообузду жакшылап изилдеп көрөлүчү. Өзүбүздүн жашообузду канааттандырыш үчүн гана жашап жатабызбы? Адилеттүүлөрдү адилетсиздердин арасынан айырмалайт дейт, өзүнө бөлүп алат. Башталыш 1-бөлүмдөн баштап Аян китебине чейин Кудай дайыма караңгы менен жарыкты бөлүп келген. Эйден багында адам күнөө кетирер менен өлүм менен өмүр деген нерсе экиге бөлүндү. Адамдын баласы Кабыл менен Абыл дагы экиге бөлүндү. Исмаил менен Ыскак, Ибрайымдын балдары дагы Исмаил менен Ыскак, Ыскактын балдары Исап менен Жакып дагы экиге бөлүндү. Матай 13-бөлүмдө. Жакшы дан менен кара сойлоктор дагы экиге бөлүнөт. Дан менен саман дагы. Матай 25-бөлүмдү карасак, оң жагындагы отургандарга айтат: атамдын батасын алгандар келгиле, падышачылыкты мурас калгыла деп. 41
аятта сол жагындагыларга айтат, каргышка калгандар менден кеткиле, шайтан менен жана анын жиндери үчүн даярдаган түбөлүк отко түшкүлө. 46 аятта адил адамдар түбөлүк өмүргө, адилетсиз күнөөкөрлөр түбөлүк азапка барышсын. Куткарылдык деп оозубуз менен эле күбөлөндүрүп койбостон, жашообузда ага жараша эч качан далилдер жок боло турган болсо, Кудайдын астына келгенде биз кайсыл тараптагы адамдар болобуз? Ошол жөндө дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Жогорудан төрөлгөн адам чынында кандайча жашоо менен жашашы керек, ошону жашоонун негизинде далилдеп көрсөтө алышы керек. Кымбат баалуу берметти таап алган адам өзүнүн бүт колундагы нерсесин сатат дагы берметти сатып алгандай эле мындан аркы жашоомду толугу менен Кудайдын өзүнө арнашым керек. Бул үлгү насаат аркылуу сөзсүз түрдө өзүбүзгө жакшы сабак алалы. Бизге берилген убакыт өтө аз. Ошол кыска мөөнөттө биз өзүбүздү жакшылап изилдеп көрөлү. Биздин арабызда дагы куткарыла элек адамдар боло турган болсо, сөзсүз түрдө убакытты кетирбестен аларга дагы жакшы кабарды таркатып, эгерде биздин куткарылуубуз биз үчүн ушунчалык баалуу боло турган болсо, башка адамдардын куткарылуусу дагы баалуу экендигин биз билишибиз керекпиз. Анан көп сыйынуу менен биз кандайча адамдарбыз, ошону дагы ойлонуп көрөлү. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Бул денедеги жашоодо убаракерчилик жашоо менен байланышып жашап келгенбиз. Бирок биз эми мындан аркы жашообузда бир гана бизди куткарып алган Теңир үчүн жашагыбыз келет. Анткени Ыйса Машаяк биз үчүн өз канын төгүп, биздин эмгегибиз эмес, биздин иштерибизди карабастан өз ырайымы менен бизди куткарып алгандыктан, мындан ары өзүбүз үчүн эмес, бир гана бизди куткарып алган Ыйса Машаяк үчүн, Кудайдын эрки үчүн жашай тургандагы бүт оюбузду, жүрөктөрүбүздү Кудай өзүңүз жетектеңиз. Биздин арабызда бир дагы адам бул сиздин ырайымыңыздан, сиздин ушул пландан алыстабашына жол бербеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.